Мен Болотова Мээрим Көкталовна Талас районуна караштуу Жумагул уулу Алымкул атындагы орто мектебинин тарых мугалими болуп эмгектенем. Ар бир бала өзгөчө жана уникалдуу. Педагогдун милдети анын мыкты сапаттарын ачуу деген мотиватордук ойго таянып, дайыма балдарга жакшы билим берүүгө умтулуп келем. Саламат сагынуу болду. Конок насиби деген эмне экенин билесиңерби? Анда эмесе мен түшүндүрүп кетейин. Кыргыздар эртеден эле дасторкондун үстү жукуну болуп калышын каалаган эмес. Ошондуктан тартууларды сатып коюшкан. Үйдө болгон окуп атыштар кимге буйрса ошол конок насиби болуп эсептелет. Анда эмесе биз бүгүн силер менен жагымдуу маанай кылып алайлы сабакка баштаардан алдын. Анда жагымдуу маанайда ар бир жердин тамгаларыңардан жакшы болгон тамагыңарды айтып кетесиңер. Эмне үчүн тамакты айтып жатканымды сабактын аягында айтып берем. Анда Умар сен баштайбыз. Менин атым Умар, жакшы көргөн тамагым уз. Менин атым Сезимай, жакшы көргөн тамагым суу. Менин атым Ынтымак, жакшы көргөн тамагым сынак. Менин атым Айткан, мен жакшы көргөн тамагым алма. Менин атым Аделина, жакшы көргөн тамагым аша. Менин атым Актыгүл, мен жакшы көргөн тамагым ишбана. Менин атым Айжана, мен жакшы көргөн тамагым аш. Менин атым Акмыш, мен жакшы көргөн тамагым ана. Менин атым Айдай, мен жакшы көргөн тамагым уз. Уз. Суу. Сынак. Ысытма. Алма. Бешбана. Аш. Алма. Анда эмесе балдар, биз силер менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы конок досу маданияты деп аталат. Же болбосо конок досунун адеби. Деги эле үйгө конок келгенде аны биз кандай сыйларды көрсөтөбүз, кантип коноктойбуз, кандай адеттүүлүгүбүздү көрсөтөбүз, ошол темасын айтып бермекчимин. Биринчи эле конок келгенде аны тосуп алуу, экинчиси дастаркон маданияты, үчүнчүсү конокту узатуу маданияты деген 3 бөлүктөн турат экен. Биринчи конокту тосуп алууда аны эмнелер менен атайбыз? Кана айтып көрмөкчү? Кантип тосуп алабыз? Жагымдуу маанайда саламатсыздарбы, кош келиптир. Азаматсың. Дастаркон маданиятындачы эмнелерди коебуз конокторго? Нан, Бизде коңгол эле кыргыздардын улуттук тамактары жана сүйлөп жатат. Жакшы. аман эсен барыңыздар, көрүшкөнчө деген сыяктуу сөздөр менен узатабыз. Келгиле балдар, төмөндөгү сүрөттөрдө кайсыл макалдар жөнүндө сөз болуп жатат? Аны чечмелөөгө аракет кылып көрөлүчү.
Илгери бөтөн эл бөтөн жерден ат арытып, жол карытып, комузун угуп, сый урматын көрөлүк деп Кыргызга мейман келиптир. Үй ээсинин жалгыз уулу өлүм алдында жаткан. Муну меймандар алдын ала билишкен эмес. Үй ээси капыстан келген меймандарга сыр билгизбей, башка ак өргөөгө мейман тосуп, мурдагысындай жадырап жайнап, каадалуу нуска кебин айтып, комузун чертип отурду. Меймандардын бирөө сырттагы башка боз үйдөгү кыйналган үнгө кулагын төшөп суроо салды. Кишинин онтогон угулабы, ким бул? Ал малго деп жооп берди мейман тоскон үйдүн ээси. Бир окумда казан чыгарарда үйдүн ээси боз үйгө аста кирип, уулунун аба дүйнөгө узап кеткенин көрдү. Үй ээсинин жүрөгү муң зарга батса да, меймандарымдын күлкүсү качпасын, ыраазычылыкта кетишсин үйдөн деп ичине сыр катты. Меймандар жадырап жайнап, Кыргызга ыраазы болушту. Эми комузуңду бир чертип кой, угалы да кайталы дешти меймандар. Үй ээси керегеге башындагы комузун алып чертип кирди. Бул сагам комуз ботодой боздоду белем. Комузду тымшаган меймандар кара башын жоктоону угушту. Эми эле шаттыкка баткан үй ээсинин жүрөгүн кайгы капа чалганын меймандар сезип калышты. Аттиң-ай, ошондо комуз муңун уккан куштар түндүккө отура калып безеленген дешет. Дарак баштары жерге ийилип таазим кылган дешет. Каада салтты билген меймандар да сыр бербей, мейман ишаратынан жазбай, үй ээси менен коштошуп жолго аттанышкан. Меймандар желе тартып, узап баратышып, кайрадан аттарынын баштарын шарт бурушуп, баягы аза күткөн кыргыздын үйүнө бул саамында өкүрүп түшүшкөн экен. Көрдүңөрбү балдар, мындай кайгылуу күйүүнүн баяны эмес, мейман күткөн кыргыздын достук, адилдигине, кайгыга чыдаган эрдигине сыймыктанып айтып жатам. Кыргыз салтында мейманына сый урматын аябай, жүрөгүндөгү сырын ачып берет. Кыргыз эли мейманын ыйык деп да сезген. Бир сындырым нанын өзү жебей мейманына сактаган. Кыргыз бейли кенен меймандос эл. Үйүнө мейман келсе жадырап жайнап тосуп, колунда бар берекесин дасторконунан көрсөтүшкөн. Үй ээсинин ак ниети ак бейлинен салынган дасторконуна азбы көппү келген меймандын каниет кылышы да анын маданияттуулугун билдирет. Алдын ала чакырылган конок үчүн үй ээси алдын ала кант көрөт. Конок тосуу кыргыз элинин эң маанилүү салттарынын бири болуп эсептелет. Кыргыздар байыртадан эле меймандос эл катары таанылган жана бул салт коомдогу адамдардын сый урматын, ынтымагын жана каада салтын көрсөтөт. Конок тосуунун эки мааниси бар. Биринчи салттык мааниси, экинчи заманбап мааниси. Анда эмесе ар бирине бирден токтоло кетебиз. Кыргыздар конокту үйдүн куту деп эсептешип, аны сый урмат менен тосушкан. Салттык жана заманбап конок тосуунун негизги айырмачылыктары төмөнкүгө байланыштуу. Биринчи, тамак аш жана дасторкон уюштуруу. Салттык конок тосууда улуттук тамактарга беш бармак, куурдак, боорсок, сары май, курут, кымыз жана башкаларга басым жасалат. Тамак аш көбүнчө колго жасалып, үй шартында даярдалат. Заманбап коомдогу конок тосуу европалык же башка улуттук ашканалардын таасири күч. Ресторандан даярдалган тамактар, жеңил татымдар же фуршет стилиндеги дасторкон дагы болушу мүмкүн. Конокторду тосуу жана отургузуу боюнча салттык улуу муун өкүлдөрүнө сый көрсөтүлүп төргө отургузулат. Эркектер жана аялдар бөлүнүп отурушу да мүмкүн. Ал эми заманбап конок тосууда баары эркин отуруп, расмийчиликке анча маани берилбейт. Көңүл ачуу жана маданият бөлүктөрүндө салттыкта комуз чертилип, дастан айтылып, айтыш уюштурулушу да мүмкүн. Коноктор салттык ырларды ырдап, улуттук бийлерди бийлешет. Заманбап көңүл ачуу маданиятында заманбап музыка, караоке, диджей чакыруу, ар түрдүү оюн-зоок программаларды уюштурулушу мүмкүн. Конокко белек берүү жана узатуу маданияты. Салттык конокко байге берүү, атайын узатуу сөздөрүн айтып узатуу салтка айланган. Ал эми заманбап коомдо конокторго белек берүү же чакан сувенирлер менен алышуу тенденциясы дагы бар. Жыйынтыктап айтканда, салттык конок тосуу кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын сактоого негизделсе, заманбап үлгү заман талабына ылайык ыңгайлуулукту жана ар түрдүүлүктү камсыздайт. Экөөнүн тең айкалышы бүгүнкү күндө көп кездешет. Ооба, конок тосуу бул кыргыз элинин эң маанилүү салттарынын бири болуп эсептелет. Кыргыздар байыртадан эле меймандос эл катары таанылган жана бул салт коомдогу адамдардын сый урматын, ынтымагын жана каада салтын көрсөтөт.
Кыргыздар конокту үйдүн куту деп бекеринен айткан эмес.